Аттан жығылса да салттан жығылбаған қасиетті қырғыз елебіз салтты бекем қармап келген. Саламатсыздарбы? Бүгінгі Залқарлар басқан жол программабызда Эшенкул Барпиев ағай біз менен. Белгілі жарчы, тамада, актер, режиссер Эшенкул Барпиев 1961 жылы 16 июнь күні Талас областының Шекер айылында туылған. Эми өзүм жөнүндө мына эндиги жылы мен 60 жашка чыгам буйруса. Ушул дайыма ошо жүрөгүңдө балалыгың, кичим экениң туруш керек. Бул мен төрөлгөн 61 жыл жайдын толук саратаны июнь айында ошо Кыргыз мамлекетинин батыш тарабындагы чоң айтылуу өрөөн бул Талас өрөөнү. Ошо Таласта Кара Буура деген район бар, ошол жерде Шекер деген айыл бар. Эми Шекер айылын Оногу интеллектisi бийик инсандар бар, жакшы билиш керек, себеби ак калпагы башында турган кыргыз журтунун атын дүйнөгө тааныткан Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун туулган жери, туулган айылы бул Шекер айылы. Ошол жерде СССРдин эл артиси өмүр бою Муратбек Рыскылов атындагы Нарын облустук музыкалуу драма театрынан башкы актер болуп жүргөн Капар Медетбековдун туулган айылы, Шекер айылы. Теңири Манас деген чоң романды жазган Кыргыздын өтө улуу жазуучусу, Токтогул сыйлыгынын лауреаты Ашым Жакыпбековдун айылы. Мына ошо Шекер айылында мен төрөлгөм. Кадимкидей эле ошо айылдын балдары кандай чоңоет, мектепке барат. 1 класстан 10 класска чейин ага кезде 10 жылдык билим болчу. Ошону окудук. Анан ошол кезде бир жакшы нерсе азыр эсимде калат. Талас жери бул тамекинин мекени болчу. Биз бүт окуучулук күндөрүбүз тамекиде иштечүбүз. Тамеки деген ушул 1 жыл толук январда башталса, январда бүтө турган жумуш да бул өзү өнөктүгү. Мына ошондон иштеп, анын бая парниктен баштайбыз, андан кийин тизүү дегени бар, бая талаага барып отургузмай, андан кийин анын 1 жулугунан 10 жулугуна чейин болот. Аны сарайга алып келип тизмей, аны өткөрмөй, аны кургатмай, аны пресстемей, иши кылып колунан келип калган 1-2 класстын баласынан баштап ушу мектепти бүткөнчө ушу тамеки менен иштедик. Окууну да калтырганыбыз жок. Ошондон кичине бир тыйынчака Советтер Союзунун учурунда жакшы эле төлөчү. Ошол биздин китептерибизге, мектебибизге, уручка тетрадыбызга кенен жетип калчу, жакшы кийимдерди кийинип алчубуз. Негизи эле ошол кездин жаштары коомго, чарбага ошондой бир пайдабыз тийчү. Ошону менен кошо эле мектептин өзүнүн жакшы бир учурун баштан өткөздүм. Каарманыбыздын ата-энеси башка кесиптин ээлери. А бирок эмнегедир агайдын жан дүйнөсү чыгармачылык жолдон алыс кете алган эмес. Түпкүлүгүбүздө биздин ата-бабаларымда менин атам ошо өмүр бою чарбакер киши болду. Бул атамдын атасы менин фамилиясын алып жүргөн Барпы, мен Барпиев болуп атпаймынбы? Барпы чоң атам болсо Иманбек деген болуш болгон, ошонун секретары болгон экен, жардамчысы деп коет бу азыр. Деги эле момундай бир өнөргө алыс адамдар болгон да, өнөрдөн алыс. Анан кайдан бул чечендик, тапандык, сөзмөрлүк келди билбейм. Кийин ошол өзүмдө ошол бүткүл дүйнөм, жан дүйнө менен жакыныраак кабыл алдым. Анан эмнегедир ошо 7-8 класска барып калган кезде ушул кино актерлорго аябай кызыктым. Мен киного аябай түшкүм келди. Театрда бир сахнада ойногум келди. Өзүмдү ушундай бир чоң актер катары көргүм келди. Ошол кездеги Кыргыздын өтө мыкты актерлору кинодо болобу, театрда болобу,
Жамановтарды, Кытаевтарды, Мұратбек Рысқұловты, Күмүшәлиева, Күйікова, Кыдыкеева, Шалтаев, Бейшеналиев, Чоқубаев деген кимдисин айтпайлы. Кинодон Жумадыловты, Сүймөнкул Чокморовтарды, Таттуу эжелерди, Сейдакматоваларды айтпайлы. Ошолорду мыкты тарткан ошо кездеги Мейли Субикеев, Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев, Геннадий Базаров, Лилия Жусупбековаларды айтпайлы. Ушулардын бардыгы мен жакын көрүп, ошолорду кадимкидей бир туу тутуп, ошолорду бир кумир тутуп, качандыр бир кезде мектепти бүткөндөн кийин ушу актер болсомбу деген ушундай бир таза тилегим бар эле. Бул эме адам ушундай бир төрөлүп калса керек деп ойлойм да. Бул биринчиден ошо сөзгө жакын болуп, башынан ошо жаралгандын өзүнөн эле кичине бир тапаныраак чыгып, чеченирээк чыгып, көпчүлүк жора жолдош мектеп окуучулардын арасында жанагындай бир ийримдер болуп калган кезде тыпыңдап аякка катыша калып, ал кезде ар бир айылда маданият үйлөрү бар эле, маданият үйлөрүндө кружоктор бар эле, ошолорго активдүү катыша калып, мектептин ичиндеги иш-чараларга катыша калып, сүйлөй коюп, ырдай коюп, тамаша айта коюп жүрүп эле анан окуучулардан кадимкидей бөлүнүп чыга каласың да. Бул өзү төрөлгөндөн ошондой болуш керек. Балким ошого себеп болгон бул ген деген бар. Мен атам Раматылык Ашым Барпиев өмүр бою чарбанын ишинде болду. Өтө катуу сүйлөгөн, салтты билген, нарыкты билген, топ жарган деп коет кыргызда, сөз баккан деп коет. Кыргыздын өзүндө канча деген макал, учкул кеп, накыл сөздөр болсо, ошолордун көпчүлүгүн ар бир сөзүндө колдоно билип, ошонун маани маңызын терең түшүнгөн адам катары Ашым аке деген атка конуп айылда. Анан чарбанын да көп жакшылыктарында ошол кезде 7 ноябрь, 1 май, 9 май шайлоо деген өтө бир жакшы бир маарекелер болчу. Ошолордун бардыгында чарбанын башкармасы же болбосо партия секретары Ашым аке сүйлөсүн, ошол топту жарсын, ошол уюштурсун деп калганын мен бала кезден кадимкидей билип, аралашып, чуркап жүргөн бала болсом да. Анан ойлоп коем, балким ушу атамдан да өтүшү мүмкүн, толук бул. Андан тышкары кыргызда бир сөз бар, баягы куйма кулак деп коет. Мен ушул аксакалдарга көбүрөөк аралашып, эл топтошкон жерге көбүрөөк барып жүрүп, көп каадалуу ошол кездин накта аксакалдардын арасында аш тойдо аралашып, көп жакшы сөздөрдү ушу эсиме түйүп коюп жүрдүм. Мунун да пайдасын мен кийин көрдүм. Эске тутум аябай күчтүү болгон учур. Бул да өзүнчө бир булагы катары. Андан тышкары ошо 2-3 класстан баштап эле мен адабий чыгармаларды, көркөм чыгармаларды өтө көп окудум. Кыргыз жазуучуларынан айталы Наржак ошо Касымалыбай, Мукайылыбай, Алыкулу Осмолу, Касымалы Жантөшүп, Чыңгыз Айтматов болобу, эски жазуучулардын Түгөлбай Сыдыкбек ушундай аксакалдардын көп чыгармаларын, көркөм чыгарманы окуганда да эсиме түйүп калганы, эсимде калганы, окуяга аралашып кеткенимде бул дагы бир булагы. Анткени көп санжыра ошонун ичинде, тарых ошонун ичинде. Бүгүнкү күнү баягы бакылдап сүйлөп, бир сөздү сүйлөсөң ошонун артында кадимгидей бир окуя уланып, бир уламышты мисал катарында алып кетесиң, макаллакка учкул кепти аралаштыра сүйлөйсүң. Ушунун бардыгы ошол бала күндөн топтолуп калган жагдай катарында көрөм да. Ошол кезде Союздун ыдыраганы маданият чөйрөсүнө чоң таасирин тийгизди. Бирок өз кесибин сүйгөн актер, актрисалар гана иштеп калган. Алардын катарын толуктаган Эшенкул Барпиев да бар. Көксөгөн максатына жетиш үчүн тамадалык кесипти аркылап калды. Мектепте жүргөндө кичине жаза коймоюм бар эле, райондук, облустук гезиттерге анча-мынча кабарларды жазып, кичине бир жазуучулукка да кичине аралашып калдымбы деп ойлойм. Анын гонорарын алып, айылда почтага классташтарым менен барып, канча лимонад, канча пирожки жегендерди азыр эстеп алсам кадимкидей күлкү. Анткени окуучулардын арасында мен кадимгидей айлык алчумун, жумасына бир
6-7 рубль поштага келип калчу, жанагы газетага жазган кабарлардан гонорар келчү да, калем акы. Ошондой эле нерселер кызыгуу болду. Кыскасы, мен ушу ата энеме кесе айттым окшойт да, мен артист болом дедим. Айланайын, сен кайдан артист болосуң? Сен бул ата тегибизде мындай жок. А кезде эмнегедир ушул 70-жылдардын этегинде артист дегенди бир башкача кабыл алып, бул жанагы маскара пост катарында кабыл алып. Ой, биздин тукумда жок деп ушундай бир кес айтты. Ушул болбодун да, ушул ички каалоо маябай күч болгон окшойт. Анан Фрунзага алып келди. Аябай каалоон күч болсо көр, баягы баланын көңүлү сынбасын деген, шагыт түшпөсүн деген акылдуулук мамиле го. Аракетиңди көр, артист болсоң артист боло берсиң, ушул үй бүлөңдү бакканга чамаң жетсе көрөрбүз. Мен да аябай аларды ынандырып, Чокморов деген кандай актер, Муратбек Ырыскулов деген кандай актер, Күмүшалиева телевизорго, киного чыкса баса калып көрөсүңөр. Мана ушундай даража, элдин сыйы, урматы өтө күчтүү болот. Бул өнөр деп айтып атып, анан макул деди. Мен ошондо 78-жылы Фрунзага келгенде Москвага Луначарский атындагы бүткүл союздук театралдык институтка кабыл алуу болуп аткан учурга туш келдим. Мен ошондо кадимки эле актер болом деп Фрунзанын өзүндө кабыл алуу комиссиясы Москвадан бери келди. Бишкектеги мыкты народный эл артисттери кошо комиссияда отуруп кабыл алышты. Ошондо экинчи турга чейин мен жакшы бардым, анан үчүнчү турда мен өтпөй калдым. Мана ошол группада биз Москвага чогуу тапшыргандар азыр эл артисттер. Кыргызбай Осмонов деген досум чогуу тапшырганбыз, Темирлан Исмамбеков деген эл артист чогуу тапшырганбыз, Эгемберди Чалабаев деген чогуу тапшырганбыз. Маданияттын мыкты ишмери, чоң драматург, поэтесса, жазуучу Чынара Калыбекова деген классташым мына бүгүн мамлекеттик маданияттан, искусстводон көп даражаларды алгандардын бардыгы менин курсташтарым болгон. Абитуриент кездеги мен өтпөй калдым, калгандары өтүп кетти. Ана мен себебин сурадым. Эмне үчүн мен өтпөй калдым дедим. Ана Турузбек Жумалиев деген мыкты досум бар, бүгүнкү күнүн эмгек сиңирген артист. Анан эмне үчүн өтпөй калдым? Себеби эл катарында этюд көрсөттүм, эл катарында тамсилин айттым. Кыскасы таластан кадимде эле такылдап келгем. Анан экинчиден турдан ыргыт ийсе кадимгидей назарым сынып калды да. Десем, мага ушундай бир аргумент айтты. Сенин боюң аябай кичинекей экен, боюң кодо. Боюң ушундай кичинекей, ал эми сахнада, театрда чоң актерлор керек. Өтө чоң актерлор. Анткени сен Манаста ойношуң мүмкүн, Семетейде ойношуң мүмкүн, Курманбек Баатырда ойноп калышың мүмкүн. Анан актер деген чоң болуш керек. Дене мүчөсү да келишкен. Ана сен сахнадан боюң чыкпай атса, сенен кандай актер чыгат деген аргумент шылтоон айтты. Мен ошо ынандым. Актер болушка бул чоң бой да керек турбайбы деп. Анан атамды карайм, апамды карайм. Алар кичекей болсо анан мен кайда. Анан ошо менен Москвага кетчүлөр кетти. Мен кулап калгандан кийин университетке тапшырдым. Университеттин тарых факультетине тапшырып, анан кадимки эле Панфилов паркына акыры басып лагман канасы бар эле, ошол жерден тамак жегени келсем, баягы Москвага тапшырып менде болуп өтпөй калгандардын бир тобу ошо Панфилов паркында жүрөт. Ой, учурашып, сен кайдан, мен кайдан десем, анан Панфилов паркынын жанында ушул эле Токтоболот Абдымомов атындагы улуттук академиялык кыргыз драма театрынын алдында 2 жылдык актерлорду даярдай турган курс бар экен. Биз ошого тапшырып атабыз. Сен каяктасың? Мен тарых факультетине тапшырдым. Менен тарыхчы болот окшойм десем, жок, биз ызабыз бар ичибизде. Биз актер болушубуз керек. Тарыхты токтот, бияка кел. Бүгүн акыркы тур болуп атат деди. Анан эми ошол кезде баягы ички дүйнөң бир багытталганда ошого түз коркпой барган учурубуз да, жүрөк деген тоо кез. Документтердин баары университетте жатса да, жанагы балдарды, кыздарды ээрчип алып анан театрга келдим. Келсем акыркы тур болуп аткан экен. Ушул турдан өткөндөрдүн баардыгы ошол театрдын алдындагы 2 жылдык актерлук студиянын студенттери болуп калмак. Анан комиссияда ким десем Бексултан Жакиев дейт.
Сабира Күмүшалиева, Бакен Кыдыкеева, Советбек Жумадолов, Арсен Омралиевтер олтурган экен. Анан мени киргизип ишти, документ тапшыргансыңбы деди. Мен айттым, атам менен энем мени артист болбойсуң деди. Мен документи жок айылдан качып келдим деп айттым. Калп айттым да, себеби документим тиги университетте. Анан ушундай каалап атам артист болууну, кабыл алыңыздар, өнөрүм көрсөтөйүн, өтпөй калсам таарынбайм. Десем, ошондо Бексултан Жакиев аксакал төрага экен комиссиянын, кана эмне өнөрүң бар деди. Анан бир этюд көрсөттүм, тамсил айтып бердим. Анан баары бүткөндө, азаматсың балам, мен жаныма кел деди. Сахнадан учуп түшүп эле баягы комиссия отурган лөктөрдүн жанына барсам, атаң кандай киши деди. Бексултан Жакиев аксакал, мына азырда көзү тирүү, ушул окуяны көп эстеп айтат да. Атаң кандай киши десе, мен баягы түшүнүп алып, жакшы киши десем, жакшы экенин мен кайдан билейин, бою кандай деп сурады. Анан баягы Москвадан боюмдун назабынан өтпөй калгам, ошону шагал эсестинде сиздей болгон чоң киши десем, болду бара бер деди. Анан ошо менен кокусунан эле, бирок жүрөктүн каалоосу менен ошо театрдын алдындагы 2 жылдык студияга кирип, анан актерлук факультетте окуп баштадым. Бу жерде кыргыз элинин эл артисткасы Гүлшара Дулатова, Жумабек Козукеев, Адилбек Дыйканбаев, Бообек Ибраев, Галина Ибраева, Афелия Эркинбаева, Ашыр Чокубаев ушулар кадимкидей сабак берди. Мен ошол 78-жылы театрга киргендеги мен көрбөй калганда Муратбек Рыскулов баш болгон ошондон нарк улуулардын көзүн көрбөй калдым. Андан беркилери Кытаев аксакалыбыз, Жаманов, Күмүшалиева, Кыдыкеева, Күйүкова, Кыдыр Назаров, ошондон беркисин бардыгын көрүп, биз ошондо 18деги курагыбыз болсо, 30га чыгып элек кез экен. Жамал Сейдакматова, Болот Шалтаев, Таттүү Турсунбаева, мына ушулар 30дун тегерегиндегилер экен. Бизден мурунку курстар Эгемберди Бекполиев, Чоро Думанаевтар. Мына алар азыр 70ке келди, биз 60ка келип атабыз. Ошо менен ошо театрда окудум. Андан кийин искусство университетине барып, ал жерден режиссердук факультетте окудум. Басып өткөн жол ошол. Таласта жүргөндө куда тоскон, кыз чыгарган, сеп келген, ушундай бир таластын элинде өзү бир шаңдуу эл. 5 кишини чакырса деле коюн союп, тайын союп, музыка кылып, ушундай бир шаңдуу элди конок күткөндү бир башкача кылышат да. Ошондой жерге сүйлөп турасың деп, сен сүйлөп калып жүрөсүң го, сен билесиң го деп жүрүп эле, мени эл сүрөп олтуруп эле ошол топко киргизип ийди. Ошондон топ келген бир 10 жылдык тажрыйбамда анан Бишкекке келгенде Раматылык Дүйшөнбай Дөбөтүккө жолуктум. Асылбек Өзбеков досума жолуктум, Темирланга жолуктум, Усманбеков, Кыргызбай Осмоновго жолуктум. Эмне кылып окат кыласыңар айланайын? Шаарыңар кымбат го бул өзү. Курсак эмне болуп атат десем, ой, алган айлык жетпейт. Биз той тобурга чыгабыз, тамадачылык кылабыз. Ошол бирөөнүн тоюн жакшылыгын өткөрүп берсек, тыйын берет, акча берет. Ошол кичине бала чакабыздын ырыскысы болот, ошол токоч болот. Ана мен айттым, мен Бишкектен ким тааныйт? Мен 95-жылы келдим. Мени силер бала күнүнөн бери билесиңер. Мен да сүйлөп калам, таласта сүйлөп жүрдүм, мындай тойлорго барып жүрөм. Уят кылбайм, ага бирден экиден той бергиле. Заказыңар артып калар. Анан Асылбек 1-2 той берди, Кыргызбай 1-2 той берди, Байдөбөтүп берди. Анан Асылбек тамаша кылып айтып калат, үйүргө коштум деп. Ошентип анан Бишкектеги тойлорго анан ушул жигиттер, ушул курсташтарым мени кошуп, ошол 95-тен мына бүгүн 25 жыл Бишкектин өзүндө сүйлөп баштады. Анан Бишкек эми өзү миллион кишиге жетпеген, 600-700-800-дун ичинде болчу. Статистика эл каттоо боюнча бул 80-жылдар, ал 2000-жылдары миллион болду, миллиондон ашып кетти. Азыр андан да көп болушу мүмкүн. Бу жерде сенин атыңды чыгара турган телевидение, бу жерде радио, ошол кездеги мыкты газеталар же болбосо өтө күчтүү иштешиң керек болуп калды. Мен 95 келип тойлорго аралашып, көптүн жакшылыгын өткөзүп жүргөнүм менен
2005'ke çeyin 10 yılda koyulu. 10 yıldan keyin Bişkek'in özünde 10 yıl iştegenden keyin anan eldin arasında Eşenqul degen tamada payda boluptur. Şu bir pistoletте эле сүйлөйт экен, таштын жаракасынан чыга калгандай эле тарсылдайт экен, таластык болот экен, бою чакан. Анан сөзү ушундук экен деген сөз 10 жылдан кийин пайда болду. Мен буга таң калбайм. Анан азыр көп жаш тамадыларга айтам, 2 жолу телевизорго, 3 жолу газетага, супер инфого чыкса эле жылдыз берип, жылдыз болуп автограф берип калышып атпайбы? Ошондон Кудай сактасын да. Анан көп айтам, асманга чыгып кетесиңер. Өйдө чыгып аткан дылды жакты карап койгула, өйдө барып анан кийин шатыңар куласа түшө албай каласыңар. Эл менен болгула, жөнөкөй болгула, элге аралашкыла. Шоу бизнесинде азыр түштүктөн түндүккө чейин, батыштан чыгышка чейин бүтүн шоу бизнес менен аралашып калдым. Көпчүлүгүнө аксакал болуп калдым, көпчүлүгүнө устат болуп калдым. Эми менин тагдырыма ушул нерсе жазылып калса, демек ушу менен өмүр өтө берет да эми. Мен мисалы үчүн бүгүнкү күнү ак үйгө же көк үйгө же дагы бир папка көтөргөн, же бир кабинеттүү бир жумушка барсам деле күмөндөрдүн аты Таракан болуп калгандай, Жаныбек Алыкуловдун аты Шорпо болуп калгандай, Малик Аликеевди мөл-мөлүн деп калгандай, мен ушу тамада катарында эле кыргыздын эсинде кала берем да болду. Мындан башка мага ат да коюлбайт болуш керек. Анан кылып аткан жумушубуз бирок ак. Ошо бирөөнүн жакшылыгын жакшынакай өткөзүп бериш керек. Той дегенди кыргыз аябай күтөт. Төрөлгөн кызын бойго жеткенде чоңойтот, себин дайындайт, бирөөнүн бүлөсү болосуң деп. Анан ушундай бир жакшынакай ниет менен 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл дайындык көрүп алып, анан бары эл чакырып той берсе, ошол тойду жакшы өтпөсө, анда мээнетин баары күйөт да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен ушу көп жаш жарчыларга, тамадыларга айтып атам, жөн эле бир жаттап алган нерселерге көмбөгүлө, тойго ушунчалык жакшынакай дайындык менен баргыла, бирөөнүн жакшылыгын бузуп коюш же атын чыгарып аябай даражасын көтөрүп коюш бир гана бул тамаданын гана өнөрүнө, сага гана байланыштуу болгонун туура билишиңер керек. Агайдын жүрөгүн өйкөгөн бир маселеси бар. Ал келечекте өсүп келе жаткан жаш муундарды маданияттуу түрдө алып баруу үчүн жарчы тамадалык кесибин окуу жайларга киргизүүнү каалайт. Маданият министрлиги менен билим министрлиги акылдашып алып туруп, бизге эң жакыны азыр Бейшеналиев атындагы искусство университети да. Ошол жердеги бир факультеттин бир бөлүмчөсү катарында жарчыларды даярдай турган 1 жылдык курс кылып койсо жакшы болот эле да. Албетте албетте Кудайдан келген бул чоң бир өнөр, өзү тубаса болгондор бар, бирок тубаса болсо деле тарыхтан, санжырадан, адеп акылактан, импровизация, постановка, каада салчылар баарын үйрөткөн тажрыйбалуу мугалимдер болсо, жанагы 20-25 жаштагылар келип билим алып алса, мунун эч убакта зыяны болмок эмес. Бул билимдүү жарчы, билимдүү тамада болуп чыкмак да. Негизи эле эл башкарыш деген бул оңой нерсе эмес да. Ошончо элдин табитин, ошончо элдин көңүлүн табуу, ошолордун маанайын көтөрүп, ар бир кишинин кыял жоругуна чейин байкап олтурушуң керек. Аябай психолог болушуң керек да. Анан азыркы суроо өтө жакшы. Менин негизги оюм ошол болчу. Бул жеке мектеп, тамадалардын мектеби деп туруп 1-2 мугалим өзүм баш болуп бергенибиз менен муну ошол жанагы искусство университетинин бир факультетинин бөлүгү катарында окутуп койсок, 6 айлык окуубу, балким 1 жылдык окуубу, анан дипломированный кылып берсе, кийин эл анан кадимкидей элде ошого көнүп той бере тургандар тамадалардын диплому барбы, билимдүү тамадабы деп. Мына азыр журналисттер чыгып атасыңар, сөз түрдө журналисттер окуйт да, филологдор окуйт, экономисттер окуйт, юридикасын окуйт. Кыскасы ар бир кесиптин башында билим болбосо,
Бул кичине баягы аксап турганыбыз ошондон. Жана өзүң айткандай тойлордун бузулуп кетиши, элдин капа болуп иренжип келиши, улуу менен кичүүнүн ажырымын билбей оозуна келген жаттап алган сөздүн баарын айта бериши, келин менен кайнаганын небере менен чоң эненин олтурган жеринде көчөнүн сөзүн айтып ийишүүнүн баардыгы элди аябай уяткарып, анан жанагындай иренжүү пайда болуп калып атат. Ушул максатта бул эми келечектин 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдан кийинки мен аман болсом муну киргизишим толук мүмкүн. Себеби ошол Бүйүсарай Бейшеналиев атындагы искусство университетинин ректору Чотонов мырза менен мен бул маселени сүйлөшкөм. Негизи эле бүгүнкү күнү китеп окугандар аябай аз болуп калды. Акыркы 15 жылда китеп деген жок, китепти караган эч ким жок. Китеп биринчи досуң болот деген лозунг бар эле илгери. Ошолордун баарын азыр жаштар окуса, бүгүнкү күндө тамадалар окуса деп айтам. Себеби той өзү кадимгидей бир спектакль катарында кабыл алыныш керек да. Тойдо салт болуш керек. Тойдо кыргыздын наркы болуш керек. Улуунун орду, кичүүнүн орду туура сүйлөш керек, туура мамиле кылыш керек. Анан ошо келин алгандагы тойдун шарты кандай, кыз бергендеги тойдун шарты кандай, сүннөт той, бешик той, тушоо той, агыргө көтөргөн той. Кыскасы кыргыз өзү дасторконду жайып, элин чогултуп, кубанычын, жакшылыгын бөлүшүп атканда жакшы сүйлөп, ошолордун келген меймандардын атын чыгарып, анан кыргызда сөз бар, атын атаса куту сүйүнөт. Туура, мына ушундай бир ынанымдуу дагы, салттуу да сөздөр менен ошончо элди 200 болобу, 500 киши болобу 6 саат кармап олтуруп, бул ошо тамаданын кебете кепширинен, турган турпатынан эмес, ошол оозунан чыгып аткан сөздүн күчүнөн. Кыргыз эли касиеттүү улуу журт, бул сөзгө баа берген, сөздүн күчүн билген, сөздүн наркын билген элбиз. Ошон үчүн сөз күчтүү болот. Төлөмүш Океев деген бул СССРдин эл артисти. Төлөмүш Океевсиз кыргыз киносун элестетүү мүмкүн эмес. Ошол Төлөмүш Океев агабыздын Агылбирстин тукуму деген чоң тасмасын көрбөгөн кыргыз жок. Кожо жаштын баядын, туурабы? Мана ошол эпизоддо ушул кинонун тарткан Океев болуп атса, кинонун сценарийин жазган кыргыз эл жазуучусу Мар Бажиев. Мана эки залкар биригип ошол кино сценарийди жазды. Анан ошол кинону бир кайталап көрүп койсоңор, Мундузбай дегендин айылында, жайлоосунда Мундузбай карындашын күйөөгө узатып таджиктерге берип турган жери бар. Ошол жерде Раматылык Орозбек Кутманалиев, кыргыз эл артисти, төкмөсү, ушул бир ролу бар. Ак боз атты минип, ак чапанды, бакай калпакты кийип, анан топтолгон төгөрөгө отурган элге кыйкырып атат. Азыр эр сайыш болот, азыр жебе атыш болот. Ошондо кожо жаштын жанында турган кожо жаштын баласы Калыгул сурап атат. Бул ким ата десе, бул жарчы деп жооп берип атат. Эми тамашаң оюн башталат, анын эзелтен жарчы башкарат. Ошондуктан туугандар, куйкумду кээ бир сөзүмө таарына турган жөнүм жок. Эбактан элдин макалы жүм жок. Аскалуу тоону жердеген, айкаштан намыс бербеген. Жебе кармап жаа тарткан, бергендик менен эл бак. Ата, жарчы деген уши? Кожо жаш эли bir taraf, şiverli tördü caylagan, celege besim baylagan, bosoğu caylon örüştön, selkinçek baylap tevişken, gülügü çıkkan jarıştan, jigiti kaytpasına. Demek jarçı degen termin, jarçı degen at, ошол замандан бери келе жатат. Ошондо Орозбек Кутманалиевдин ойногон ролу, түзгөн образы ошол тойдун жарчысы болду. Ошол эле нерсе 100 жылдан кийин бизде бүгүн кайталанып атат. Биз бүгүн мисалы үчүн жайлоого да барсак өткөрөбүз. Кыштоодон да өткөрөбүз. Үйдүн шартында да, ресторандын шартында айырмасы жок. Эл топтолгон жерде тойдун темасынан чыкпай, тойдун даражасын айтып, салттуулугун айтып, тойдун ээсин айтып, анын кадыр баркын көтөрүп, келген меймандар менен ымалашып, алардын көңүлүн ачып, тамагын берип, канча деген бир тамашаларды көрсөтүп, маанайын көтөрүп,
Ilгери аталар айткан, ашка барсаң ачка бар, тойго барсаң тоюп бар деп. Себеби эмне? Тойго тоюп бар дегени тойго тамаша көрөм деп барат. Ошол тамашасын баарын жасаган ошол тамада. Сен билимдүү болсоң, өзүңө да жакшы. Коомдо ордуң да башка болот. Эл арасында сыйга да татыйсың. Мына ошол маңызда жаштарга айта турган аксакалдык, агалык, байкелик, аталык сөзүм ушул. Аны мен өзүмдүн уулум Улан Барпиев. Күлүп калам, бир үйдөн эки тамада чыктыкпы деп. Ошого да мен көп айтам. Бара турган тоюңдун темасын айт, кайсыл жерликтер болот, каерде берип атат, уялба, сура, баарын билем дебе. Мына 7-8 жылдан бери тамадачылык кылып атат. Бир-эки тойго уулумду да мени да кошо чакырды, ата бала өткөрүп бериле деп. Тандем кылып да өткөрүп жүрөбүз. Ойду бузбай улап, сүйлөп, дуэт менен да иштедик. Ошондой болсо да кемчиликтери болот. Ошон үчүн айтам, китеп оку балам. Болбосо бир тойду заказ алып келдиңби, сразу мага телефон чалып сура, мындай салт экен, балан жерде өтөт экен, баланча жерде туулуп өскөндөр экен, момундай коноктор бар экен десең, мен билгенимди айтып берем. Ошону өзүңдүн билгениңе менин билгенимди кошуп айтсаң, жугумдуу болот. Бул сенин мыкты болушуңдун дагы бир жакшысы. Эшенкул деген атты Кыргыздын 30-40% билсе, ошонун тарбиялаган баласы экен деп туруп, жаман болуп калсаң, мени кошо жаманатты кылып коесуң балам. Ошон үчүн билимдүү бол. Акчасынан мурун айбир, ар намыс деген бар деп түшүндүрөм. Ошон үчүн жаштарга айта турган усул кеп, усул. Агайдын актёрдук чеберчилигин ушул кинодон байкоого болот. Көп акча чогулттум. Жаш кезде тынбай, жандал бастап, Казакстанга, Россияга чейин барып бизнес кылдым. А кезде акчам адал эле. Анан ачкан точкаларымды, бизнесимди органдагылар текшерип, акмалай баштагандан кийин бизнесим сактап калыш үчүн депутат болдум. Министр болдум. Мамлекеттин казынасына кол салдым. Балдарым жаш эле. Мен көрбөгөн жакшылыкты ошолор көрсүн деп ашкере алчактатып алып турум. Ошо кезде бекер постор, арак кештер, кумар постор чөгө тагандай болуп, жайнап, байлардын балдарын саган уйдай сагып турушпады беле. Төрөлгөндө адам таза болот. Акча, бийлик баарын бузат. Жаш кезде мекен, эл, мамлекет деп патриот болчубуз. Мына азыр мен бала чакам үй билем деп атып, коррупционер болдум. Күнү сизге келип кеткенден кийин Америкага учуп барып келдим. Калганын мечитке бердим, кары картаңдарга бердим, балдар жетимдер үйүнө бердим. Жакшы иш кылыпсыз. Алла ыраазы болсун. Не кылам? Кантем? Балдарыма берсем, тибири сайынып, бири дагы ичип, эрт өлүшмөк. Ал эми экинчиден өзүм арулукка, акыретке жол салып атам. Жок дегенде жасаган ишимди, жалган дүйнөдө кылган күнөөмдү кечирсин деп тазалангым келди. Улуу Кудайым аруу тилегиңизди
аппақ ылайым қабыл қылғай. Яратқан айыптарыңыздан арылтып, насip етсе дағы далай жашамаңыз бардыр. Эшенкул Барпиев агайдын жаш кездеги көксөөсү орундалып, көптөгөн кинолордогу жакшы ролдорду жаратты. Ушундай даражага билимдин жана талыкпаган эмгектин аркасында жетти десек жаңылышпайбыз. Карынын сөзүн капка сал демекчи, бүгүнкү биздин берүүбүздө Эшенкул агайдын айткан кеңештерин жаштарыбыз туура кабыл алат деген ойдобуз. Кийинки эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.